Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жабык жайларында COVID-19 илдетине каршы күрөшүү чаралары көрүлүп жатат. Ал үчүн кандай иштер аткарылды? Кенен кабарчыбыз Салабат Эркетаеванын материалында. Бул Чүй облусунун Молдавановка айылында жайгашкан номер 31 түзөтүү мекемеси. Ар бир кызматкердин дене табы тепловизор менен текшерилип турат. Мекеменин бардык жери күнүнө 2 маалдан дезинфекцияланып, антисептиктер менен толук камсыздалган. Муну менен катар инфекция катталып калса деп обсервациялык жай даярдалган. 31 колония бул негизи туберкулезный больница. Ушул туберкулезный больницада мына эртең менен баштап көрүп атабыз. Мына атайын өзүнчөлөгөн обсервация даярдалыптыр. Коронавирусный инфекция чыгып калса, анын үчүндөгү мына 94 палата ар кандай блокторго бөлүнүптүр да. Ошо 94 палата. Мисалы биринчи подозрение болуп калса, андан кийин алардан анализ алып, анан анализдер деген коронавируска туура чыкса деген, андан кийин ушул атайын гир блокко бөлүнөт, анан ошол жактан деген алар деген ар кандай керектүү иш-чараларды, медициналык иш-чаралар көрүлөт, жасалат. Ал эми бул Степное айылындагы номер 2 аялдар абагы. Бул түзөтүү мекемесине карантин маалында 7 аял кошулду. Алар атайын түзөтүлгөн алгоритмдин негизинде обсервацияга алынды. Ал үчүн 50 орун даярдалып, изоляция үчүн өзүнчө бөлмөлөр уюштурулган. Мекеменин дарыгерлери коронавируска каршы күрөшүүгө даяр. Мындан сырткары соттолуучуларга дагы бет кап таратылган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун көрсөтмөсүнүн негизинде, саламаттык сактоо министрлигинин буйругунун негизинде жана жазык аткаруу тутумунун өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен алгоритм иштелип чыгып жана бекитилген. Бардык медициналык бөлүмдөр мекемелерде ошол алгоритмдин негизинде иш алып барып жатышат. Түзөтүү мекемелеринин медицина кызматкерлери жеке коргоочу каражаттар менен толук камсыздалган. Ал эми аталган жайларда ооруканалар дагы бар. Анда ооруган соттолуучулар тиешелүү дарылануудан өтүп жатышат. Ар бир мекемеде коронавируска карата штаб түзүлүп, алар ЖАМКтын борбордук штабы менен байланышып турат. Азыркы учурда кайтаруу күзөтүү департаментинин өздүк курамы, өзгөчө соттук процесстерин камсыздалган өздүк курам бардык дары-дармектер менен медпрепараттар менен камсыздалган. Сот процессинде ошол эле учурда соттолуучулардагы, айыпталгандардагы ошо талаптарды аткарып, сот процессине маска менен, перчатка менен, антисептиктер менен баардыгы чыгып азыркы учурда. Өлкөбүздө коронавирус илдетинин жайылышына байланыштуу төмөнкү коопсуздук эрежелерин сактаңыздар. Күч көргөндө жана жөтөргөндө оозуңарды, мурдуңарды кагаз майлык же чыканак менен жапкыла. Номер 47 мекемеде жасалма дем алдыруучу аппараттар менен керебеттер даярдалган. Мындан сырткары өздүк гигиенаны сактоо боюнча маалыматтар байма-бай берилип жатат. Салабат Эркетаева, Иният Эргешова, ЛТР Чүй облусу.